Саламатсызбы? Төлөм кызматы аркылуу төлөө боюнча нускамаларына тосуп алганыбызга кубанычтабыз. Биринчиден, төлөм кызматы аркылуу төлөө үчүн posyekassa.kg/pay дерегине өтүшүңүз зарыл. Сайтка өткөнүңүздөн кийин лицевой счет сабына сиз толуктоо үчүн жеке эсепти киргизип, проверить баскычты басыңыз. Эгерде сиз жеке эсепти туура көрсөтсөңүз, анда сумманы көрсөтүү үчүн толуктоо форма пайда болот. Формада жеке кабинет субъекттин аты, учурдагы баланс көрсөтүлөт. Сиз толуктоо суммасын көрсөтүп, пополнить ЛС баскычын басышыңыз керек. Андан кийин сиз төлөм кызматынын барагына багытталасыз. Керектүү жана эң ылайыктуу төлөм ыкмасын тандап, төлөмдү өткөрүңүз. Төмөнкү төлөм системалары аркылуу толуктоого мүмкүнчүлүгү бар. Visa, MasterCard жана L-Card банктык карталар. Төлөмдү кабыл алуу пункттары QuickPay, Умай жана Оңой. Интернет-банкинг М-банк аркылуу өткөзүлөт. Телефон балансынан төлөсөңүз болот. Билайн абоненттери үчүн баланс Кейджи аркылуу төлөнөт. Электрондук капкычтар бар. О-Money, Мегапэй жана Элсом аркылуу төлөсөңүз болот. Азыркы учурда М-банк аркылуу төлөмдү өткөзгөндү көрсөтөбүз. Биринчиден, интернет-банкинг бөлүмүн таңдашыңыздар керек. Экинчиден, төлөм жүргүзүлө турган телефон номерин жазышыңыз керек. Эгерде зарыл болсо, электрондук почтага төлөм кызматын жөнөтүүнү иштетсеңиз болот. Андан кийин оплатить баскычын басып, төлөмдү өткөзсөңүз болот. Тастыктоо коду көрсөтүлгөн телефон номериңизге жөнөтүлөт. СМСтен кодду киргизгенден кийин, капкычтын балансында акча бар болсо, төлөм жүргүзүлөт. Төлөм жүргүзүлгөндөн кийин 10 мүнөттүн ичинде кызмат автоматтык түрдө ишке киргизилип, кассалык аппарат менен иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүлөт.